98-жылы ушундай орундарда турсак берет да, санаа иптештирүүнүн индекси боюнча да. Эң жакшы ийгиликтер бул биздин системаларды колдонуп атат. Бирөөнүн жашоосун жеңилдеткенде бизге мындай ошол чоң жетишкендик да. Замандын өнүгүшү менен акыркы убакта санаа иптештирүү күчүнө кирип жаткан учуру. Калкты тейлөө борборунун системаларын электрондоштуруу бир канча жеңилдеп калганын өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мына бүгүн биз сиздерге программисттин бир күндүк жумушун көрсөтүп беребиз. Саламатсызбы Азим мырза? Айтишниктин жумушу бардыгына маалым болгондой эле компьютердин астында отуруп эле иштешет деп ойлошот белек. Бирок кандай кыйынчылыктар менен бул программаларды иштеп чыгышат, эч кимге деле билбесе керек, эч ким деле. Анда жумушуңуздар кандай өтөт, кандай кыйынчылыктар менен душар болосуздар, бизге айтып көрсөтүп бербейсизби анда? Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер биздин Инфаком мамлекеттик ишканасына. Жалпы эле биз ушул калкты тейлөө борборунун жалпы санаа иптештирүүсү ушул жерде түзүлөт. Анда эмесе мен силерге көрсөтүп айтып берейин. Бул отдел управления проектной деятельности. Бул бөлүмдө деген бизге келген проекттердин эң биринчи ушул жерден башталат. Проекттер деген биринчи заказчиктер келет да бизге проект жөнүндө айтып берет. Булар ошол проектти анализ кылып, бардык маалыматтын баарын топтоп, тех заданияларын жазып, андан кийин биздин отделге, программисттерге ушул отдел бизге толук бөлүп беришет да. Демек сиздерге чейинки иштердин баарын, процесстердин бардыгын демек ушул бөлмөдө жүргүзүлөт. Ушул адистер аткарат экен да. Кененирээк дагы эмне жумуштарды аткарышат бул жактагы адистер? Биз негизи ошол заказчиктер менен түзмө-түз иштебейбиз. Булар деген биринчи соглашениялар түзөт, ал жерде келген суроо талаптын бардыгын ушулар чогултушат, общий модельди түзүшөт, эмне жөнүндө продукт кандай болорун бүт анализ кылгандан кийин, бүт модель, общий процесстин баарын түзгөндөн кийин, андан кийин биздин отделге, программисттерге иштеп дайындап беришет. Дайындап уже общий мозговой мындай бүт ошо эмесин түзүп берет, структурасын түзгөндөн кийин, андан биз ошону продуктка биз айландырабыз да. Каарманыбыз жетекчисинен жаңы тапшырманы алып, өзүнүн кесиптештери менен талкуулап, жаңы ийгиликтерди жаратууга киришет. Бир жакшы жагы бул окуп жүргөндө эле эгер бир кандай скиллдериң пайда болгондо уже жумушка чакыра баштайт да. Мен университетте окуп жүргөндө эле биздин жеке бул частный компанияда иштеп баштаганмын. Ошондо 2011-жылдан баштаганмын. Ал жерде деген биз деген эң биринчи Европа, Америкага продуктларыбызды сатчубуз. Бул жерде разработка кылып, ал жердеги кардарлар биздин продуктларды сатып алып иштетишти да. Ошону менен эске алганда мен 2011-де 11 жылдай болду да иштеп баштаганыма. Эң биринчи ошол университетте окуп жүрүп эле уже окууну дагы, анан программалоо боюнча иштеп, чоголуп кеткенмин да. Негизи эле азыркы учурда Кыргызстанда айтинин орду кандай, программисттердин орду? Программисттердин орду аябай чоң. Себеби деген бул аябай өнүгүп аткан тармак болуп атпайбы? Бүт мисалы эле бизди эске алганда деген биз могул илгерки кагаз жүзүнү биз санаа иптештирип, биз бул баарын электрондук эмеге өткөзүп атабыз да, форматка өткөзүп атабыз да. Электрондук болгондо деген уже биз кийинки статистикаларга, кандайдыр бир аналитика жүргүзгөнгө, бир кандай данныйларды издеп тапканга бул аябагандай ыңгайлуу болуп атпайбы? Биз жада калса мына телефон менен сүйлөшүп атабыз, мына бардыгы жеңил болуп калды да. Негизи эле бул бизде санаа иптештирүү кайсы жылдан баштап башталды? Сиздердин жумушуңуздар ошол санаа иптештирүү башталгандан баштап күчөп баштадыбы же негизи эле бул убакка чейин биздин Кыргызстанда негизи эле санаа иптештирүү жүргөнгө чейин эле айтишниктердин жумушу
оор беле, көп беле дегендей. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу биз мындай кем калышпай артта эмеспиз, бирок ошол мезгилдин талабы менен жүрүп жасап, акырындан болсо да жасап келатабыз да. Общий статистика бар. Биз деген бир ушул дүйнөлүк 2018-жылкы статистика эсим болсо керек, биз деген бир 98-би ушундай орундарда турсак берет да, сан ариптештирүүнүн индекси боюнча да биздин биздин мамлекет. Бул кесиптин ээлери үйдө олтуруп эле дүйнө жүзүндөгү каалаган компанияга иштей алышат. Болгону колунда ноутбук же компьютер болуусу керек. Кыргызстанда IT тармагынын тез темптүү өнүгүүсү акыркы жылдары олуттуу байкалууда. Кезекке туруунун электрондук форматка өтүүсү, мамлекеттик ишканалардагы иш кагаздарынын электрондук версиясын иштелип чыгуусу буга мисал боло алат. Биз силерге азыр биздин ишкана тарабынан иштелип чыккан бир системаны көрсөтүп берейин. Бул система e-кызмат системасы. Бул система деген мамлекеттик госкадровый службага таандык. Ал системаны биздин ишкана, мамлекеттик ишкана Infocom иштеп чыкканбыз да. Бул система тууралуу айтып кетсем, бул системада негизи 5 канча эмеден турат, модулдардан турат. Алардын бири деген бул структура госорганов. Ал жерде деген бүт Кыргызстандагы болгон гос и муниципальный служба министерстволордун, айыл өкмөттөрдүн бүт базасы ушул жерде сакталган. Ал жерде деген ар бир госорганда кайсы бөлүмдөр бар, кайсы должностьтар бар, ал должностьта кимдер отурат, бүт ошол данылардын баары сакталган да ушул жердечи. Сиздердин иштеп чыккан программа аркылуу ошол жакта сакталып турат экен да баардыгы. Ар бир мисалы үчүн министерство же айыл өкмөтү өзүнүн жумушчуларынын базасын ушул системага киргизет да. Анда бизге көрсөтүп бербейсизби? Бул эмне деген система экен, эмне деген программа? E-кызмат деген система. Эң биринчиден бул жерде деген биз деген госслужбанын деген структурасын түзөбүз. Бул администрация, министерстволор, айыл өкмөттөр, обл администрация ошонун баардыгын киргизгенден кийин ошол ар бир госоргандын өзүнүн делопроизводитель, отдел кадровдары бар. Алар доступ алгандан кийин ушул системага өздөрүнүн жумушчуларынын базасын киргизет да. Мисал үчүн деген бул жерде биздин Infocomдун системасы, жумушчулардын базасы толук камтылган. Андан тышкары деген мындай кирип көргөндө деген базанын киргизгенден кийин делопроизводитель тиги отдел кадров кызматына деген бүт ал статистикаларын көрө алат да. Биринчи общий жумушта деген мисалы үчүн Infocomдун центральный аппаратында канча киши иштейт, алардын канчасы жашына жараша бөлүп, мындай графика түрүндө көрсөтүп берген, алардын канчасы үй бүлөлүк статусуна жараша көргөзүп берет, национальностька карата мындай бардык статистикаларды ушул жерден көрө алат да. Андан тышкары бул система деген ар кандай аналитикалык даныларды көрсөтөт. Мисалы үчүн деген бир айдын ичинде деген мындай көргөзүп бере алабыз да. Бир айда деген, могул айда деген канча киши жумуштан кеткен, кайсы убакытта жумушка орношкон, бүт ушундай статистикалардын баардыгын биз ушул жерден көрө алабыз да. Андан тышкары деген мисалы үчүн отпусктарда деген кайсы убакытта деген отпускка кайсы көп чыгат деп, мисалы үчүн деген биз бир жылдык эмени алсак, эң көп көргөзүп берет да. Январь айында 13 киши алган, февраль айында эң жайкы жайында мисалы үчүн монча киши. Июль айында демек көп алгандыгы мынакей эң бийик экен. Көрүнүп турат да, жайында биз деген эмеге кайсы убакытта ошо отпускка көп чыгат деп статистикалары бүт ушул жерде чыгып берет. Андан тышкары деген кайсы убакытта кайсы жерге зарубежный эмелерге чыкканы, командировкалары бүт ушул жерде мындай статистика түрүндө бардык маалыматтарды алганга ылайыктуу мындай системада. Бул маалымдама бүт эле бардык кызматкерлерге кирүүгө мүмкүнчүлүгү барбы же? Жок, бул деген закрытый система, бул деген эч кимге доступу болбош керек. Себеби деген бул жерде персональный данные деген нерсе болот. Бул жерде деген бир гана делопроизводительдерге тиештелүү, кимдин укугу бар болсо, ошолор гана кире алат. Андан башкага эч кимге кирүүгө уруксаты жок. Бул эмне деген системалар азыр?
Бул деген биздин общий дашборд, бизде деген биз иштеп чыккан системалардын туруктуу постоянно иштеши керек да. Себеби деген калкты тейлөө борборуна адамдар күндө кайрылат, ошо кайрылганда биздин системалар туруктуу бузулуп калбаш үчүн иштеп атканда биз мониторинг кылып турабыз да. Ушул жерден анализ жүргүзүп турабыз. Анализ кылып турабыз да. Кайсы убакытта деген серверлерибиз аябай иштеп атат, эмнеге мындай памятти жеп жатат, ошонун баарын мониторинг кылып турат. Мисалы үчүн бул жерде мониторинг караганда эртең менен саат 9-да бизге жумуш күнү башталат да. Башталганда уже активность көбөйөт. Активность көбөйгөндө бул нагрузка көбөйүп, уже сразу график түрүндө көрүнөт да. Кийин ушул убактарда нагрузка көбөйөт. Андан кийин уже обед болгондо уже колдонуучулар азаят да, нагрузка түшкөндөн ушул жерден биз бүт мониторинг кылып байкап турабыз. Сиздер иштеп чыккан программаны ошол канча адам канчалык деңгээлде колдонуп атканын ушул мониторинг аркылуу көзөмөлдөп турсаңыздар болот экен. Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан Infodocс электрондук документ жүгүртүү тутуму иштелип чыгарылып жана колдонууга киргизилген. Ал учурда Кыргыз Республикасынын 2000ден ашуун мамлекеттик органында иштеп жатат дейт каарманыбыз. Дагы мындан сырткары кандай программаларды иштеп чыктыңыздар эле? Андан тышкары биз деген азыр вот электронный документ оборот деп коебуз. Былтыртан баштап аябай бул көңүл бурулуп жатат. Ал система деген биздин Infocom тарабынан иштелип чыккан, аты деген Infodocс деп аталат. Infodocсто деген ар бир мамлекеттик орган бири-бирине кат алмашуусу да. Кат алмашканда мурун кандай болчу? Жазып почта аркылуу жөнөтчү эмес беле? Азыр болсо, мисалы үчүн бул жерден алып эле мен деген исходящий, мисалы үчүн биздин министерство цифровизацияга письмо жазам десем, бул жерден эле толтуруп туруп, мисалы үчүн цифрового Министерство цифрового развития деп тандаймын да. Андан кийин официальный бир кат жөнөтөм деп атам. Мисалы үчүн тестовый катты жүктөп туруп эле эмени көрсөтөм, кайсы тилде экенинчи. И ушул катты жүктөп туруп биздин деген ким тарабынан кол коюлуш керек экенин көрсөтүш керек да. Бул жерде менин начальнигим Азамат, анан биздин директор Асилиже кол коет деп мына согласующийге көрсөтүп эле регистрация кылып коем, болду, түзүлөт да ушул письмочу. Бул письмо түзүлгөндөн кийин биздин булар кирип туруп ар бирөөнүн электрондук кол тамга деген бар. Ар бир ушул начальствонун ошондой кол тамгасы бар. Аны менен кирип туруп колдорун койгондон кийин бул кат деген Министерство цифровизацияга түз эле ошол качан кол коёр менен моментально эмеге жетип барат да. Мурункудай мындай 1-2 саат или 1-3 күн күтпөй эле моментально жетип барат да. Көп убакытты талап кылбайт, жана баракты дагы үнөмдөлөт экен. Барак үнөмдөлөт, ошол акча үнөмдөлөт, и убакыт, эң башкысы убакыт болот атпайбы? Убакыт тез жетет. И ушунда кандайдыр бир маселе болсо тез арада чечилчү. Аларга сразу жетет да, ошол убакытта эле кылат да. Демек бул иштеп чыккан программаңыздар азыркы замандын талабына ылайык эң жакшы бир программалардын бири окшойт да. Азыр бардыгына эле убакыт аябай керектүү нерсе окшойт, эң маанилүү нерсе. Жакшы экен бул программаңыздар. Азыр канчалык деңгээлде бул иштелип чыкты? Толугу менен иштелип, азыр иш жүзүндө иштелип жатабы бул? Бул иштелип жатат. 2000ден ашык госорган уже иштейт. Айыл өкмөттөрү, министерстволор, администрация президентада бардыгы ушул система аркылуу колдонушат. IT тармагын тандаган киши көп убакыт бир жерде жылбай иштейт. Ошондуктан бир жерде тынч отура албаган адамдар бул тармакта азыраак болушат. Учурда көптөгөн окуу борборлору ачылып, анын бүтүрүүчүлөрүнүн да саны көбөйгөнү менен эмгек рыногунда программист адистерге болгон талап да барган сайын күчөп баратат. Эң биринчиден азыр жумушту караганда эң востребованный жумуш болуп эсептелип атпайбы? Жада калса биз эле мына акыркы 3 жылда биздин эле мекемебизге постоянно болуп турат да. Жумуш талап кылабыз деп объявленияларда постоянно турат. Жумуш кааласаң
биздин Кыргызстанга иштебейм десең, эгер андан да жакшы өнүгөм десең, эмеге чет өлкөгө ушул Кыргызстанда эле туруп алып, бүткүл дүйнөгө иштесең болот да. Эч бул жерде деген бир эменин мамлекеттин менен чектелбейсиң да, иштеп баштаганда интернет эң башкысы интернет болсо, ушул интернет менен биз ушул жерде эле отуруп алып бүткүл дүйнөгө иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп атат да. Жаштарда мындай суроолор пайда болот да: мен математика сабагын билбеймин, ошол мага программист болуу оңойбу, оңой эмеспи, программисттин бир нече багыттары бар да, ошол кайсы багытты тандашым керек деп мына мага суроолор кайрылат. Негизи бул жерде математиканы деле билүүнүн эмеси жок да, обязательно билиш керек эмес да. Эң негизгиси деген бул өзүңдүн, адамдын өзүнөн байланыштуу болот да. Эгер бир нерсени баштап, ошону сүйүп, ошону окуу билем деп кылса, ар бир адам эле программист боло алат да. Негизи ар бир нерсе бул эмеден келет да, тажрыйбадан, өзүнүн кичине аракетинен. Келечекте оюңузда барбы ушундай азыркы иштеп жаткан жумушуңуздан тышта башка чет өлкөлөрдө азыр маянасы көп деп коет, ошондой эле чоң компанияларда азыр биздин жердештерибиз иштеп жаткан маалыматтарды угуп окуп эле жүрөбүз. Ошондой келечекте сиздин оюңуз барбы, же Кыргызстанда калып эле Кыргызстандын IT тармагын өнүктүрүү деген ойлоруңуз барбы? Пока кетейин деген деле оюм жок, бирок деген мен бул жерде иштегеним, бул бизге мамлекеттик ишканада иштегенимде ырахат аласың да. Себеби деген биз деген жасаган нерсебиз сразу эле эме кардарлардын эмесин жашоосун ыңгайлаткан көрөбүз да. Прям өзүң ырахат аласың да. Мен жасаган продуктты тиги колдонуп атат да. Мисалы үчүн эле эме ошол эле сондорду билесиңер, биздин алардын да мурун паспорт алган аябай оор эле, ошонун баарын биз оптимизациялап туруп, мындай жасаган ишиңди жасап туруп тартууласаң, алар колдонуп кетсе, аябай алардын жашоосу ыңгайласа, бизге ошол ырахат да. Бул кесипти үйүңүздөгүлөр, үй бүлөңүз сизди колдойбу, же өзүңүз эле бул тармакка кызыгып иштеп жүрөсүзбү? Албетте колдошот. Бирок негизи мен ушул кесипти тандаганда үйдөгүлөр айтышты да, менин атам электрик болчу, сен электрик тармакты тандабайсыңбы дегендечи. Бирок мен өзүм эле билгем, то что бул программирование деген келечектин бул эмеси, век информационный технология деп атпайбы, ошол тарапка келечек ушул кесип менен байланыштуу болорунчу. Ошондо мен так туруп ушул тармакты тандаймын дегем да. Андан кийин колдоп кетишти. Негизи бул кесипти аркалап жүрүп кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Эң жакшы ийгиликтер бул биздин системаларды колдонуп атат, эң башкысы да. Эгер мындай учурлар болот, мен мисалы үчүн частный компанияларга иштегенде, кээ бир системаны жасайсың, стартап деп аябай ошол стартап деген понятиялар көп болбойбу, аны жасайсың, ал колдонбой калса, мындай эмгегиң тепке кеткен болот да. Жасаган эмгегиңди деген ошону колдонуп, бир жакта бирөөнүн жашоосун жеңилдеткенде, бизге мындай ошол чоң жетишкендик да. Бул кесип мен үчүн аябай мен үчүн жаралган кесип деп айта алам да. Себеби эң биринчиден бул маянасын айта кетсек, бул чоң маяналуу болуп атат. Экинчисинен мен деген үй бүлөлүү болгондон кийин бир жерге байланбаймын. Жумушка постоянно офиска келбей эле, мен үйдөн отуруп алып эле, кааласам көлгө барып, көлдүн жээгинде өзүм ушул жерде компьютер ноутбугумду көтөрүп барып эле иштеп, эч жумушум токтобостон өз ырахатым үчүн иштей беремин да. Өлкөбүздө замандын өнүгүшүнө ылайык санариптештирүү дагы артта калбай, жарандарыбыздын ыңгайлыгы үчүн биздин IT адистерибиз өзүңүздөр күбө болгондой программаларды иштеп чыгып, көп ийгиликтерди жарата алышкан.